Бирбол партиясынын үгүт кербени Баткен облусунун Кызылкыя жана Кадамжай шаарларында уланды. Анда партия лидери Алтынбек Сулайманов, талапкерлер Дүйшөн Төрөкулов, Бактыгүл Мумбекова, Абдиалим Исманов жана башка партия мүчөлөрү эл менен жолугушуп, Бирбол партиясынын платформасы менен тааныштырды. Партия лидери Алтынбек Сулайманов массалык маалымат каражаттардын рейтинги боюнча Бирбол партиясы бардык көрсөткүчтөр боюнча биринчи орунда экендигин белгилеп кетти. 15-16 партиянын рейтингин чыгарышты. Жогорку билимге ээ болгон биринчи орунда бул Бирбол партиясы болду. Баарыңыздар окусаңыздар керек. Ошол эле мезгилде эң жаш составында жаштардын рейтинги боюнча дагы Бирбол партиясы биринчи орунда болду. Эгерде иликтеп чыккан болсо, заманбап билимге ээ болгон, сырттан билим алып келген жаштарды ошол билимдүүлөр болсо, анда дагы биринчи орунда болот. Биздин катарда жалаң көпчүлүгү, жалаң эмес көпчүлүгү Европадан, Азиядан, ошол Сингапур, Англия, Америка, Япония бүт жактан алдыңкы топ эң күчтүү университеттердин билим алып келишип, ушул жакта Кыргызстанда өздөрүнүн тармагында алдыңкы ийгиликке жеткен инсандар. Жаштар Кыргызстандын стратегиялык багытынын кыймылдаткыч күчү экендигин Сулайманов кошумчалады. Менден эрки күчтүү, менден билим деңгээли жогору, акылдуу балдар бар, толтура. Аларды бат эле чалып, сүрүп коюп атат. Бул сапар мен катарыма алдыма тизип алып, ошондой жигиттерди алып кетип атам, уул кыздарыбыз. Мен алар жасаган, менин агаларым жасаган, менден алдыңкы муун жасаган, бут тоскон, арттан бычак урган нерселерди кылбай, тескерисинче ошол билимдүү, акылдуу бир тармакта ийгиликке жеткен уул кыздарыбызды тизип алып кетип атам. Акчалары жок ал балдардын, самандай сапыра турган. Бирок өзүнө тиешелүү окаты бар. Ошолордун катарында сиздердин уулдарыңыздар, сиздердин кыздарыңыздар да бар. Биз чоң өзгөртүүнү жасайбыз. Ал менин колуман келбесе да, менин командамдын колунан келишине мен толук ишенем. Мен аларды тосуп, жанагындай бут тостурбай, алардын мүмкүнчүлүгүн толук ачканга, жардам бергенге менин кудуретим жетет. Мамлекеттик кызматкерлер айтып атат, 4 кишинин башын бириктирген жетекчиден баштап президент, премьер-министрлерге чейин инвестиция менен иштегиле. Бизге инвесторлорду алып келгиле. Биз инвесторлор аркылуу мамлекетибизди өнүктүрөбүз, гүлдөтөбүз деп атат. Мына Кызылкыя шаарынын мэриясынын алдында турабыз. Кызылкыя шаарында инвестиция менен иштешкен отдел бар. Бул Кызылкыя шаарына мына мен алып келдим деп бир инвестор алып келелик. Мынанча миллиондук проектим бар, мынанча ишти жумушчу орун менен камсыз кылабыз, мынанча налог төлөбүз деп кимге барабыз биз? Айыл өкмөткө барабызбы, мэрге барабызбы, премьерге барабызбы, губернаторго барабызбы? Ушул менен иштеше турган мына отдел бар, инвестиция тартыш боюнча. Кирсең эшектин тушоосун чече албайт. Бир сотик жери жок, бир тех условия бере албайт. Буну эч ким чече албайт. Ар кимдин өз-өзүнө кирип акчасын бермей сайын жок. Бүгүнкү иште аткарыла элек, боло элек, мынандай иш кылып атам деген сөздөргө акча төлөш керек болуп атат. Биз кайсы инвестицияны айтып атабыз бүгүнкү күндө? Мүмкүн эмес, жок. Бирболдун дагы башкалардан бир өзгөчөлүгүн айта кетейин. Баткен облусу боюнча бул сиздерге эң чоң мүмкүнчүлүк, биз үчүн чоң шанс болуп отурат. Биз бул жерге акчабыз жок, келе албайт элек, партияга кире албайт элек. Алтынбек Турдубаевичтин бизге бир мекенге болгон, бизге болгон чоң салымы бул Баткен облусу боюнча 9 талапкерди партияга бир тыйын акы төлөтпөй бекер алып келип алдыңыздарга кызмат кылганга коюп отурат. Партия лидерине жана талапкерге айылдыктар бата берип, ийгилик каалашты. Алтынбек Сулайманов парламентте тикеден тик туруп, закондорду кабыл алууда, ушул элге бакшынакай көйгөйлөрүн чечүүдө бийликке тикеден туруп сынайт деп ошол жерде турган барыңыздар көрүп турасыздар. Мынабул жүрөк, мынабул эрдик, мынабул эрктейт. Бизге дал ушундай жигиттер ошол жерге барыш керек.
Бұл жиынға келіштен мақсат мына шу өзіміздің Қырғыздан шыққан патриот балдарды депутатқа шайлауға келдік. Мына ертеге шайлауды мана шу балдарды шайлаймыз біз. Бір бол командасының ушул партияны шайлайбыз деп ушул чогулуп отурабыз. Кудай кааласа чын жүрөктөн ушул шайлайбыз, ишенебиз, ушул жеңип чыгышына биз шайлап беребиз деп сөз беребиз. Бир бол партиясынын үгүт кербендери өлкөнүн ар бир облусунда, райондорунда жүрүүдө. Аймактын эли партиянын жаңы курамын жана платформасын жакшы кабыл алып, биздин катарыбыз күн сайын көбөйүүдө.